Саламатсыздарбы? Политклиника медиасын сереп берүүсүндө өлкөдөгү орто мектептердеги билим берүүдөгү көйгөйлөр, аны чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылабыз. Биз студияга политолог, эксперт Алмаз Тажыбайды чакырдык. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Саламатсызбы? Алмаз мырза, студияга келип, маек берип жатканыңызга ыраазылык билдиребиз. Мына билим берүүдө бир жылга жакын орто мектептер аралыктан окуп келишти. Эми гана ошол мектепке барып окуп атышат. Мектептеги көйгөйлөр тууралуу көп эле сөз болуп атат. Сиздин оюңузча ошол негизги орто мектептердеги көйгөйлөр кайсылар, ушулар тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат. Биринчиден политклиника чоң рахмат чакырып ушу абдан көйгөйлүү маселелерге чакырып ошону талкып бергенге. Эми ошо көйгөйлөр албетте ар бир ата-эне, ар бир ошо билим берүү системада окуп аткан керек болсо саясатчылар билет. Деңгээлиң көйгөй болуп аткан. Эми эң негизинен баштасам, менин оюмча, бул ушу 30 жылдан бери билим берүү системада албетте жалпы мамлекеттин стратегиялары боюнча, мамлекеттин анда жана КОР деген, анан СУР деген ушундай стратегиялар болчу. Ошонун ичинен билим берүү системасы да тармактары камсыз кылып кетчү да. Анан эметкенде албетте жакшы мындай айтканда максаттар коюлуп келген. Ошо өнүккөн программалардын баарынча ушу билим берүү тармакта. Бирок мындай ошо мамлекеттин каражат бөлүнгөн жагынан карасак, ошо билим берүү системаны, ошо мурдакы совет доорунда калган системаны сактап калуу менен эле, ошону жоготпой, ошо билим деңгээлин дагы жоготпогон үчүн ошо жана инфраструктуралык мектептерди сактап калуу. Кандай бир мугалимдер, бирок ошого карабай, мисалы билим берүү система абдан консервативдүү болот да. Мисалы биз 90-чы жылдардан кийин жоготтук да мугалимдерди, жанагындай акча манаясы аз болдуктан мектептен көбүнчөсү кетип калышты, ошондой болуп, мектептен бир мугалим кеткенден кийин демек ошол жерде окуткан балдар жанагындай билим албай калды деген. Анын ордуна толукташ үчүн биз болсо жана акчалар, мугалимдердин акчалары аз болуп, мотивациясы жок болгону менен кадыркы кийин келип анан мына билим деңгээли ушу нерсе түшүп калды да. Эми түшүп калды дегенде эмнеден алсак, эми биз 2009-жылы дүйнөлүк PISA деген эмелер менен эң акыркы жылдары 2 жолу болгон, ошо 2006 жана 2009 жылдары өткөрүлгөн. Ошондон эң акыркы мамлекеттерден болгонбуз да. Бул бир жагы дүйнөлүк. Анан ички жактан текшерилип келсек, эми бизде тилекке каршы ошо текшергенде башталыш класстар текшерилип келген. Бизде улуттук баалоо бизде билим берүү министринин алдында иштейт. Тест боюнча ошолор башталыш класс текшергенде 2017-жылы билим деңгээли баягы стандарт бар да. Ошо базовый стандартка жетпей калганы, мисалы айыл жергесинде 70%, областтык деңгээлде ошо 60%га жетпейт, анан шаарда 43%, Бишкек шаарда 43% жетишпегендиктен ошондон мындай бааласак болот да. Анан дегиле мындай көз карандысыз баалоо жок бизде. Анткени акча бөлүнбөйт. Мындай биз өзүбүз эле ошо жанагы билим берүү системасы өздөрү срезание деп коет, орусча айтканда. Ошондой кылып текшерилгенден жанагы демек биз кандай бир ушу бирдемке болуп атат да, же туура эмес багытта баратабызбы деп ойлонгонго ойлор туудуруп атат да. Өткөндө жогорку кеңеште ошол министрлер кабинетинин мүчөлөрү жаңы бекитилип атканда, ошол министр Болотбек Купешов бир суроого, мисалы ваучер деген эмне деген суроо болуп калды да. Анан ошол мен билбейм деп айтты. Ошо сиздин оюңузча билим берүүдөгү ошол ваучердик система кандай болот? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Эми бул ваучер система дегенде бул ошо билим берүү системанын мындай айтканда каржылоо жагынын ар кандай дүйнөдө төптөрү бар да, типтери бар. Ошонун бирөөсү болот да.
эгерде биз мындай айтканда биз жамаатта 30 мугалим болсо, анан 10 баланы окутабы, ошо 30 жамаат же 500 баланы окутабы, айырмасы жок да. Ошого камсыз кылыш керек да. Негизи эгерде ваучерни киргизсек, бул эксперимент кылып катары көп, мисалы Орусия Федерациясында кээ бир мындай айтканда субъект деп коет, алар республикаларында же областтарында киргизилген да. Бизде болсо бу дагы өз убагында ошондой проект катары чет өлкөлүк уюмдар менен жардам менен эксперимент кылып, мисалы Ысык Көл областында өткөн. Анан ошондой дагы келип атып, бул биздин аты башкача аты нормативдүү каржылоо дейт, айтылат. Нормативдүү каржылоо. Эми баягы толугунан жана ваучер дегенден алыспыз, анткени мен ал үчүн билим берүү системаны каржылоосун өзгөртүш керекпиз да. Өзгөртүп, бирок ошого кийинки ошо баскычтарда барсак болот да. Мындай айтканда, буну ар бир баланын артынан 1 жылдык окууга канча мамлекет бюджет бөлүнөт, ошо менен акча ичип барат деген сөз да. Анан эгерде бунун жакшы жагы бар, мындай малокомплектный мектептерде болсо каржылоо аз болуп калат. Алар баягы мындай айтканда өздөрүн бага албай калышы мүмкүн, анткени мугалимдер дагы таратып бериши мүмкүн, өзгөчө жана айыл жергесинде. Экинчи жагы, жакшы окуткан мектептерге барыш керек. Жакшы окуп мектептерге барганда алардын акчасы көбөйөт. Мындай айтканда мугалимдердин мүмкүн дагы деп ошондой идея. Бирок бул системага азыр биз даяр эмеспиз. Ошон үчүн даярдоо болуш керек. Эми айтып кетиш керек, биз болсо Кыргызстанда билим берүү системасы 27 миллиард 744 миллион кошулат. Эгерде 172 миллиардтан 800 миллиондон караганда, мындай айтканда 16%. Эгерде дагы жанагы жергиликтүү бийлик андай мындайларын алып койсок, анда 22% болуп калат да. Демек, бизде көйгөй бар. Эми ошо бюджеттин жанагы көйгөйүн айтып кеткенде, мугалимдер ошо мен айтып кеткен бюджеттинчи 27 744 миллион 27 миллиардтанчы 93% бул акча, акча мугалимдердин акчасы. Бизде мектепте 83 000 мугалим иштейт. Ошолоруна кетет да. Анын ичинде жана социалдык фондко кетет, подоходный налог депчи, ошонун баары кетет. Мектепке 7% өнүккөн үчүн, өнүктүрүү үчүн 7. Бул 7 эмнеге кетет? Эми ошон үчүн норматив кылсак болот. Бирок ошого чыдайбы? Бизде мисалы көбүнчө мектептерде, айыл мектептерде жана малокомплектный деп коет, кичинекей 280 бала, мына шаарларда көбүрөөк болуп калат атпайбы. Бир класста аякта 2 классты бириктирип, чоң класстарда астагы 17, 12, 11 бала отурат. Мисалычы, шаарларда болсо, мына 65, 70, 40тан баштап бир класста. Бирок ошондо дагы мисалы бизде стандарт боюнча бир класста 20 бала окуш керек. Ашып кетсе 25. Эми гимназияга 30 деп кылып коюшкан атайын. Бирок туура эмес. Санитардык норма менен жана башка нормалар менен 20 же 25 болуш керек. Бирок мугалим бир эле зарплатаны алып атпайбы? Бир эле акчасын алып атпайбы? Эгерде 40 болсо, анда 2 эсе көбүрөөк алыш керек, же 2 мугалим болуш керек. Эми багы бизде мугалимдер 1000ге, азыркы убакта 1000ге жетпеген эле жетпей жатат деп атышат. Бирок жалпысынан алганда биз жана предмет деп атпайбызбы? Ошо мугалимдер жетишпейт. Же болбосо эгерде жанагындай эме менен алсак, дифференциация кылсак, анда мындан дагы 83 эмес, 120 000ге чейин мугалим керек болуп калат да. Эгерде демек, бул негизги билим берүү системасы мындай караганда структуралык мындай караганда кризисте турат да. Буну ошо кризисти мындай алдын ала чыгыш керек. Эми азыр билим берүү өнүгүү программасын алып чыгышты. Билим берүү министрлиги 21-жыл менен 2040-жылга чейин. Ошол жака индикатор эмнелер кылды. Менин баалоо боюнча бул программаны карасак, эми индикаторлор бар, баягы балдарды канча окутуш үчүн канча эмнелер бар, жакшы да. Бирок
бул кандай бир билим берүү системабыз мынау алгачкы мамлекеттерде Финляндияда, Сингапурга алып барбайт. Ошо стратегия бар, бирок эми ошого пландаштырып, эми баары баягы каржынан карайбыз да, каржынан. Бирок негизи философия, идеология болуш керек. Билим берүү системасы артта калып аткан, жана айтып кеткен 30 жылдагындай максат жок. Бизде азыр. Мисалы бул саясий максат болуш керек. Биздин президент болобу, ошо эмелер максат коюш керек. Максат койгондо анан билим берүү системасы өзү коет. Өкмөт. Анан ошо максаттардын түрлөрү да ар кандай да. Биз аны эмне үчүн? Аны болсо биздин экономикага, шартыбызга, географиясына карата максат коюш керек. Эгерде бизде мындай айтканда жең казып байлыктар менен чыгарып ошону иштетсек, анда бул бир максат болот. Эгерде биз жана өнүгүү промышленность, өнүгүү иштетип завод, фабрикалар курабыз десе, анда экинчи максат. Же болбосо биз космоска учурабыз десек, мисалы Совет доорунда, анда башкача максат. То есть ар бир нерседе ошо идеология эмес, баягы заманга карата максаттарды туура коюш керекпиз. Эгерде биз чөт өлкөгө кыргыздарды таратып миграция кетирсек, казыркы максат ошондой болуп атат. Чет өлкөдөн барып, нан таап, акча кылып, бу жерде анда Кыргыз Республикасынын келечеги жок болуп калат. Ошон үчүн биздин кандай максат республикага жараша жанагындай илим постору чогултуп келиптир, анан жана максатты өкмөт, мындай айтканда президент айтып кетиш керек. Каяка баратабыз? Биз эртең эмне менен жашайбыз? Эгерде мисалы IT технология менен жанагы өнүктүрүү промышленностьти көтөрөбүз десе, анда бир максат. Аны ошо мындай айтканда эксперттер келип айтыш керек да. Же болбосо айыл чарбасыбы? Анда айыл чарбага эметкенде башка максат кылыш керекпиз. Анан баарын эле мындай ала берген болбойт. Мисалы, кээ бир мамлекеттер жана өнүгүү аябай иштейт. Алар болсо ошого басым кылышат. Же болбосо айыл чарбасы бар. Мисалы, Индонезия жана кээ бир мамлекеттер, агро мамлекеттер, алар болсо өзүнүн басымына, билимине берет. Бирок жалпысынан мындай айтканда ошого каратат да, алдыга окутуу процессин ошол жактан багытка жылдырыш керекпиз да. Эгерде бизде стратегия жок болсо, стратегиянын мындай так мына максаты жок болсо, анда биз кылып аткан ишибиздин баягы жыйынтыгы жок болот. Жана ваучер системасына, ошо каржылоонун ошол системасына кайрылып келсек, жана бизде сынак өткөрүлдү деп айтып атпайсызбы? Эксперимент өткөрүлдү депчи, ошонун жыйынтыгы кандай болду эле? Анан кийин эгер ошол ваучер системасы киргизиле турган болсо, биздин финансылоо кандай жакшы жагына өзгөрөбү? Эми эгерде ушул жанагы мен айтып кеткен көбүнчө мугалимдердин акча манайы болсо, акча зарплата деп атпайсызбы? Анда кандай болот? Мында ойлонуп көрсөкчү. Демек, эгерде балдардын баары, мисалы, казыр биз көрүп атабыз, региондо мисалы Бишкекке келет. Бишкекте 3 смен менен окушат. Кээ бир мектептер 4 смен окуп атышат. Класстарда эми 40тан кем эмес. Ар бир Бишкектечи мисалы. Мында жакшы эми мектептердин баары эле ошондой. Малокомплектный жок. Анан ошо мисалы региондон көчүп келет бала. Көчүп келгенде каржылоо бар биздечи, нормативдүү боюнчачы, жанагындай кандай бир мектепке, бирок мугалимдердин акчасы өнүкпөйт да. Же жана 7% эмне бөлүшөбү. Анда тиги ошо региондогу жана малокомплектный деп атабыз, аз окуган мектептердин финансалыгы болбой калат да. Демек, буга даяр эмеспиз. Бирок башаты башталган биздин билим берүү системасынын ага даяр. Эгерде мындай болуш керек да, дүйнө жүзүнө карасак, жана өнүккөн 50-50 болуш керек. 50% мугалимдердин акчасы, айлыгы, 50% мектепке өнүккөн болсо, анда өзүнүн жыйынтыгын берет. Жана ваучер дейбизби, нормативдүү каржылоо дейбизби, ошон кадыр бербейт. Жана мен айтып аткан себептер мененчи, эгерде ошондой болсо, ошондо гана өнүгөт. Кадыр ошого мындай кылганда
жана максат менен бизде мен боюмча көйгөй максат жок. Билим берүү системасы мындай жалпы эле баягы айтылып калган. Экинчисинен ошого карата мурдакы ушул болуп аткан стандарттар менен билим берүү, ушул 11 класска чейин окуган система демек жараксызбы деген сөз болуп атат да. Ушу 30 жыл менен Совет доорунда сактап келдик. Жыйынтык берген жок. Демек муну алмаштырыш керек, толугу менен. Бул система, мисалы Финляндияны айтып атабыз, эң биринчи пиззадан алган. Бир жумада 20 саат бала. Эми 20 саат деген мындай айтканда 4 саат бир күндөчү. 4 саат окушат да, бирок буларда баягы кошумча окуулар болот. Башкача система. Окуучу өзү тандап. Демек биз ошондойго мен оюнча мындай. Бизде азыр көбүнчөсү интернаттык системада окугандар жакшы мындай жыйынтык берип атат. Мисалы сапат деп кой. Сапат эртеден кечке ошол жерде окушат. Мында бош убагы жок. Ошол жерден анан биз дагы бир нерсе. Бизде азыр мектеп кандай жана 3 смен болуп атабы, мугалимдер тапшырманы берип коет. Тапшырманы үйдө кайталаш керек да. Бизде үйдө кайталабай, үйдө өзүнчө чыгарып чыгышат. Чыгарып чыкканда бизде мына эми стандарт деп атпайбы, билим берүү система мындай жылдан жылга кыйын болуп баратат. Ар бир эле баягы өзүнүн предмет берген, өзүнө жан тартат да. Ошону мисалы биз өз убагында башталыш класстарда уравненияны билчү эмеспиз. Биз ал жогорку 5-6 класстан баштап окуганбыз. Кадыр болсо мына 3 класстан баштап керек болсо 2 класста уравнение бар. Демек баягы психологияны карабай татаалдаштырып койгон. Ушул система мен айтканым менен ошо окуучулардын 10% эле илип кете алат. 90% иле албайт. 10% ким илип кетет эми дагы айтайын. Бул уникалдык балдар эмес. Ошонун ата-энелери чогуу чечип, көзөмөлдөп келе атып, түртүп атып, баласын окутуп атып, анан жана жетишмеген 90% мындай айтканда бул системаны тиши жетпейт. Демек, бул аябай татаалдашкан стандарт. Башка жакты карабаш керекпиз, башка мамлекеттер депчи. Бизге ыңгайлуу жанагы эме билим берүү максаты болуш керек деп атпайбы? Эгерде космоска учарбыз десе, анда космоска катары жанагындай программа максат коюп, ошого даярдаш керек. Эгерде жумушчуларды кылсак, жанагы завод, фабрика, аларга башкача. Эми ошондой же болсо аябай билимдүү лауреат Нобелевский премия десе, анда бирок баары 5 кол тең эмес да. Ошон үчүн мындай жанагы ортодо болуш керек да стандарт. Ошо стандартка жетишкенге, оңой жетишкенге. Демек, эгерде ошо башталыш класста мисалы жакшы болсо, жанагы айтып атпайбы, бул себеби ата-эненин окутуп жардамы маанилүү, мугалимдин да деңгээли маанилүү. Бирок эгерде ал демек жана стандарт аябай кыйын болуп калып атпайбы? Демек аны кандай бир же башталыш класста 6 класска чейин кылыш керекпиз. 4 жыл эмес, 5 же 6 кылып, эми ошондой өзгөрүүлөр болуш керек. Же болбосо, жана мен сапат деп атам, толук кандуу мектепте окуса. Ошол жерде эле мектептин башка кружок, кошумча билим берүү деп коет. Ошолор менен мындай өзгө сынчыл ойломун, кандай бир дүйнө таануу жагынан факультативдер ушундай эмелер болсо, мисалы сапат же башка мектептер, мыкты мектептер деле болсо, толук кандуу эртеден кечке чейин ошол жакта ойнойбу, ошондой кандай бир жүрсө, ошондо өзгөрүү болот да. Азыркы система менен жана айтып атпайбы, 10% окуйт, анан дагы бир эмелер бар, жетишкендиктерди мактанышат да, мисалы ОРТныкы. Же болбосо Олимпиада деп. Мен айтып кетер элем, ОРТ бул жогорку окуу жакка окуу үчүн эле даназалайт да. Мен айтып атпайм, негизи 30% балдар жогорку окуу жакка өтөбүз дейт. 70% окугусу келишпейт. Жогорку туурабы? Демек, ошо 30%тан өткөндөрү жанагы тесттерин берип жогорку билим алам дегендери болуп калып атат да. Жанагындай ал орусча айтканда показатель эмес, көрүнүш эмес, билим берүүнүн деңгээли. Мактанышпай бизде момча ОРТ алдык депчи, жок. Экинчи деңгээл ал болот, бирок толугу менен эмес да. Экинчи Олимпиада дейт. Эми Олимпиада көбүнчөсү мектептер ата-энелер репетиция кылышып даярдайт. Бул дагы билим берүү система жооп бербейт. Аны менен мындай берге билим берүү системасын мугалим эле коюш керек.
анан жанагындай бир текшерүүлөр болуш керек, бирок текшерүү болгондо бул көз каран уюмдар текшериш керек, билим деңгээлин баалоо боюнчачы баалоо болуш керек. Баалоо болуп кайсы деңгээлде турабыз деп аны алдыга жылыш кыйын болот да, ошо системабызда бекитип алыш керекпиз. Ал көз карандык болуш керек. Эми бизде көз карандык десе анда бюджет жок, акча жок, ошонун айынан билим берүү министринин алдына жанагы улуттук баалоо тест кылган мамлекеттик ишкана бар, ошолор алат да. Алар дагы баягы райондук кызматкерлер менен чогуу башка мектептер мугалимдер менен жакшы текшеришет да. Эми кандай болсо дагы болуш керек, бирок азыркы абал аябай начар, кризисте биз турабыз. Ошон үчүн мындай прорывной алдыга жарып чыккан стратегиялар керек. Андай болбосо, жана мен айтып кеткендей мисалы да, болбосо баягы эле мектепти мурдагы калыбынан сактап калыш керек. Эми өкмөт айтып атат, акча көбөйсө, акча манай, бирок канча мугалим жакшы алса дагы, бизде көйгөйлөр көп мугалимдердин. Мисалы мугалимдер 5 жылда бир мыйзам боюнча бир эле жолу өзүнүн квалификациясына жогортуураак акча бөлүнөт. Анысы дагы көйгөй да. Бизде керек болсо азыркы алдыга жанагындай аттап алдыга өнүккөн үчүн, эгерде керек болсо момундай алдыга ашып кеткеле десек, бир жылда бир 83 миң мугалимдерди квалификациясын жылда өткөрүш керекпиз. Эми азыр онлайн деген бул бир жагы жакшы, бирок кандай бир баары бир ошондой көбүрөөк жогортуу болсо, өзүнүн предметинен, тышкары предметтеринен, анан негизи бул өзгөртүү болсо болуш керек. Анткени мен бул система айтып атпайбызбы? Ушу Совет Союзунан сактап калганбыз, предмет менен мына натыйжасы жок. Буну өзгөртүш керекпиз. Ошон үчүн биз азыр өзгөртүү бир кандай бир стратегияларга, ошолорго программаларды алып келсек жакшылап. Биз ошо Совет системасынын эң жакшы жактарынын бири ушул билим берүүдөн да көрүнөт деп айтып атпайбызбы? Ошол Совет учурунда билимдүү болгон окуучулар, мугалимдер дагы ошондой жогорку деңгээлдеги мугалимдер болгон деп. Жок, азыр деле жогорку деңгээлде эгерде биздин системабыз алса. Мындай эме кылбаш керекпиз. Совет Союзунда мугалимдер сонун болгон, анан ошондо деле кемчиликтер болгон. Ошондо деле айыл жергесинде ушул азыркы ошол система жакшы болгон. Система болгон, эми баягы Совет дооруна эми ал уже унутулуп деле калды, эч ким деле билбей калды. Бул анан мына сактап келдик да. Ошо системаны биздин аксакалдар жок, кыйын деп, эми кыйынын көрүп атабыз да азыр. Ошондо эле баары бир, мисалы жогорку окуу жайда Совет доорунда окугандар аз болчу. Туурабы? Жумушчу болчу. Жумушчу болгон менен керек. Ошон мен ойлойм, анан Совет доорунда мындай баалоо деген системалар ачык эмес болчу. Билим деңгээли. Совет авторитардык тоталитардык республикалардын сырттан жабык болчу, эч ким билим деңгээлин, жанагы эле кандай бир баягы үстүндө турган эле, мисалы мынча биздин сонун инженерлер, ушундай эмнелер космоско учтук деп эле ошону айтып калышат. Негизи жалпысынан айыл чарбада малчы болуп эле иштеп жүрүштү да. Бирок ооба кандай бир деңгээли бар болчу. Азыр деле мен ойлойм, эч азыркы заманда кем эмес ал системадан. Анткени биз сактап калдык да. Ошондой эле. Бирок азыр заманбап заманда эгерде биз кандай бир дүйнө жүзүнөн конкуренция кылып, негизи экономикабызды өстүрөбүз десек, ошого экономикабызга карата максат коюп, анан жанагы стандарттарды өзгөртүш керекпиз. Мисалы азыр баарыбыз эле, сиз билесизби, дифференциальный уравнениянын формуласын. Биз окуганбыз, эң сонун окуганбыз да биз Совет даарында. Билбейбиз. Демек анын кереги жок да. Бир жагычы. Ошон үчүн биз бир жагы батышты талдайбыз, мындай. Аларда билим сапаты, анткени стандартта аларда вышмат деп коет, вышматты орто билимдерди бербейт. Ал жогорку окуу жайларда окутат. Бизде жогорку класстарда киргизилген. Мугалимди дагы ошону даярдайт. Демек биз мугалимдерден баштап өзгөртүш керек. Анын кереги жок. Эгерде кандай бир уникальный балдар болсо, өзүнчө жана специализация гимназияга ошол жака барып окуш керек да. Жалпысынан вышмат кереги жок. Бизге анткени мындай да, билим берүү системасы мындай өзгөчө күндөн күнгө
кыйын боло берет. Эгерде бир бала бир сабакты кое берип берсе, түшүнбөй калат. Токойго эме жоголуп кеткендей болот да. Ошону түшүнгөндөй система болуш керек. Бир эле чейректи же бир эле жуманы өтпөй калса түшүнбөй калат. Демек түшүнбөй калгандан кийин бала эмне болот? Демотивация болот. Ал жанагы жакка баргысы келбейт да. Ошон үчүн көпчүлүк биз ошондой болуп калат. Ошон үчүн бу татаалдаштырбай эң жөнөкөй кылыш керекпиз. Эгерде ким кандай бир ученый болом, илимпоз болом десе, ага өзүнчө программа болуш керек, дифференцированный. Эгерде ким орто эле окуйм десе, ага өзүнчө программа стандарт менен. Анан бул Сингапурдун варианты. Же болбосо эң мындай жумушчу болом десе, ага минималдуу жана стандарттарды 3кө бөлүш керек, дифференцированный. Ошондо көргүлөт. Бирок ал системаны бизги казыркы билим берүү система реформа кыла албайт. Азыр дин таануу сабагын мектептерге киргизилет деп айтып жатпайбы? Ушул кандай болот? Ушул сиздин оюңуз кандай? Мен дин таануу туура эмес. Бизде мисалы факультатив кылып, бир эле дин эмес, культурологияда мисалы жогорку окуу жайларда бар, ошол жерде бар. Мисалычы, анан факультатив катары дин боюнча ар бир мисалы бизде жаран таануу бар да, ошонун ичинде диндер казыркы программада бар. Ошо дүйнө жүзүндөгү 5 диндер болсо, ошолорду кыскача айтып кетет. Эгерде мындай кеңири окуйм десе, ошо ислам болобу, анда христиандарды окутуш керек да. Же дагы башка, же атеисттерди окуш керек, атеизм да кириш керек. Бардык жагынан. Андай айыма бизде мындай эң сааттарыбыз балдарга баягы нагрузка деп коет да, эң аны төмөн кылып атабыз. Анткени мен баары көп болгондо туура эмес да. Билим жанагы эмеге ашпайт, жана башында аябай каш болуп кетет да. Акырынан ошол түшүрүш үчүн анда кандай бир жерде казыр эле билим берүү стандарты саат боюнча предметниктер деп коебуз, мугалимдер, физиктер, математиктер, тилчилер бири менен мындай конкуренция кылып атат. Ар бир өзүнүн предметин көбөйтүп, анткени акча да. Көп сабак берсе көп акча алат деген себеп менен мындай дайыма ошо стандарт боюнча, саат бөлүштүрүү боюнча 11 класска чейин ушу билим берүү системада Кыргыз академиясында жана башка эмелер менен келип мындай уруш талаш эмес, конкуренция болушат да, жакшычы. Анан эми динди киргенде бу кайсы сабак менен, бул көбүнчөсү саясатчылар айтып атат, бул популизм болуп кетет. Анткени мен бул бар. Дин кыскача түшүндүргөн. Эгерде болсо бизде медреселер салып атпай, барып окуудан кийин барып ошол жерде кеңирээк билим алсаң. Анан баягы баарына деген бул мындай айтканда религиянын бир жагы пропагандасы болуп калат. Мектеп биз светский дегенде баарына тең болуш керекпиз. Же өзгөчө бирөөнү сууруп чыгып бир динге мындай бербеш керекпиз, мамлекетпиз. Эми акырында ошол мектеп формасы тууралуу сөз кылалы. Мындай кээ бир мектептерде жана жоолук салынбаш керек дегендей маселе көтөрүлүп атат. Ушул жагына сиз кандай карайсыз? Мектеп форма болушу керекпи? Конституция боюнча, билим берүү мыйзам боюнча билим берүүгө баягы динине карабай эмес, эчтекесине карабай, баары тең укукту алыш керек. Эми бизде болуп аткан көрүнүштөр, мисалы эгерде биз адам укук десек, адам укук бул теңчилик да, кодолоо жок, дискриминация жок, анда ошо мектепке барып жоолук менен би же мини юбка кийип алам десе, аны эч ким токтотпош керек. Эгерде токтотсок, демек анда дискриминация болуп калат да. Ошон үчүн жоолук салынган, динге ишенгендер, мугалимдер дагы. Мисалы эми мындай карасак, айыл жергесинде бул көйгөй эмес. Айыл жергесинде биздин айылдан баары эле жол салып мугалимдер берет. Кыргызча салынат, көз жумуп эле эчтеке кылбайт. Кээ бир мектептерде баягы эмесине карата ошондой болуп атат да. Ал билим берүү мыйзамдарын эмеш керек. Анан бизде 1915-жылы мектеп формасы стандарт алынган. Анда жок жоолук. Демек, ошо өкмөттүн токтомуна киргизип коюш керек.
киргизип койгондо, ошон үчүн мен бир жагынан мектеп формасы кандай бир болуш керек, бирок ал эркин болуш керек дегенге макулмун. Мисалы ар кандай ошол эле жанагы мамлекет түзүп койбодубу? Азыр карасаңар эми бул популисттик болгондо 2015-жылы мугалимдер момундай кийиниш керек. Билесиз сүрөттөрүндө. Ошону кийип жүрөбү бирөө. Демек, бул ишке ашпаган нерселер болгон да. Ошон үчүн мектеп окуучулар өз жамааты кандай барат? Өз мындай мугалимге ал көйгөй болбош керек. Сен жолукчан отурасың, же болбосо сен шорт менен келдиң, же iPhone көтөрүп алып келдиң, же алтын шакек менен келдиң. Мугалимге бул мындай билим бергенге тоскоол болбойт эч качан. Ал бул кандай бир нравалык жактан, эми билим берүү жактан тарбия керек, бирок кандай бир башка жагынан түшүндүрүп бериш керек. Бул мындай айтканда ар бир балага, ар бир адамга түшүндүрүү менен кандай баалуулуктар бар. Эгерде биз адам укугу десек, мамлекетте анда жанагындай кадыр мисалы балдар барып атат, көбүнчөсү аларга эч ким тоскоол болбойт. Эми мында бир жагы бар да, мисалы 12 жашка чейин кыз ата энеси жол салындырып коет да, ал жинди билеби? Анан барып алат да, ал баягы үй бүлөсү мындай кандай, же бирөө болсо ошо мындай эме кийгизип коет ошо жолугун. Ал өзүнүн немесинен чыгара албайт. Өзүнүн каалоосу менен. Эми ушундай көйгөй бул өзүнчө тема да бул. Негизи бирок мен ойлойм, мектепке барыш керек, жоолукчан болобу, жоолукчусуз болобу, жана костюм ак көйнөкпү эмне? Эми ак көйнөктү айтып кетейин эмне үчүн? Бул санитардык гигиена текшериш үчүн акты бит алып кетеби? Бизде эле биттер менен эле кыздар болуп калып атат да. Ошону текшериш үчүн. Эмне үчүн жоолуксуз? Ошону текшериш үчүн. Баштарында бит аралап, өзүнө санэпидстанция болгончо бизде азыр көбүнчө мектептер туалеттер эшикте, дааратканалары. Суу жок, жетишпейт мектептерчи. Ошондой көйгөй болот. Аны ата энелер бизде жакыртып жашап атпайбы? Ошондой көйгөйлөр болуп калат. Аябай көйгөйлөр көп. Ошон үчүн мен ойлойм, мына адам укугу болсо жоолукчан болуш керек, мугалимдер дагы. Бирок эч ким сындабаш керек. Эгерде бир мугалим мини юбка менен келип сабак берип атса, теңдик болуш керек. Анан жок, жоолукчан болсоң, ана мини юбка менен же мугалимдин юбкасы мындай болду деп, аны санап, аны ченеп, ким ченеп жүрөт, бирок стандартта бар кадыр. Ошонун баары. Же анда стандартта болуп жок болуш керек, же адам укугу дегенде ошо өкмөт жана өзгөртүү келиш керек. 2017 токтомгочу. Жана жоолукчандарды киргизип коюш керек. Анда эртең дагы чыгат балдарды баш кийим кийиш керек топу деп. Аны да кириш керекпиз, эми адам укугу десекчи. Баары болуш керек. Же болбосо андан кийин болсо дагы адам укугу деп, эми баягы балдарды өзүнчө окуш керекпиз, анан кыздарды өзүнчө, уулдарды, кыздарды өзүнчө бөлүп отуруш керек. Бирок ага барбаш керекпиз. Биздин стратегия боюнча. Рахмат сизге. Биз ушу менен берүүбүздү аяктайлы. Политклиника медиасынын сереп берүүсүндө мектеп көйгөйлөрү, анын чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылдык. Биз студияга политолог, эксперт Алмаз Тажыбайды чакырдык. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.